Гаражокко отургуза албай калам, отургузуп тургуза албай калам. Эртең менен байпагын кийгиз дагы мага кыйын болуп калды. Байпагын да кийгизгенден качып калдым азыр. Assalamu alaikum, биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Кезекте кайрылуубуз Бишкек шаарынын Учкун микрорайонунда жашап жаткан Адилет байкебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Адилет байкебизге оорусуна байланыштуу дары дармектен кыйынчылыктар пайда болгондуктан бизге кайрылуу таштаган. Саламатсыздар, элим журтум баарыңарга ден соолук каалайм, жакшылык каалайм. Ошону Адилет 6 жыл толуп 7 жылга кеттик, ушуну кырсыктап алганбыз. 7 жылдан бери балам колескада шүгүр кел атабыз, каталкада болчубуз 3 жыл. Колескага отурдук. Азыр мынтип туруп калдык. Жакшы эми, Аллага шүгүр. Ошо элимен жардам сурап кайрылып атканбыз. Дары дармегине, больницасына ошо эки жакка алып барсакпы деп, быйыл да ак сууга да алып барсакпы деп, ар кайсы жерлерге алып баралы дагы аракет кылып, Алланын жардамы менен эки жакка көргөзөлү деп. Жашта ошо тургузуп кетели, бутун таканчыктап. Эме колескадабыз, эми ушу балдакка жетип калсак, өзү басып калсабы деген эле Алладан жардам, экинчи элден жардам. Кайрылганбыз ушинтип элибизге. Ушу баш талкаланып калганда биздики баш болуп атат, баш талкаланып калган биздики. Сол кол сол бут кыймылдабайт, мустап турат. Кекиртеги трубка капталып пакет. 4 трубкабыз бар болчу, экөө калды, экөөнү алдырдык капталынан. 4 жыл ичинен операция болду. Башыбыз бизге ушу баш талкаланып калган дейт, баш катуулар жеген дейт. Жана унутуп атканыбыз, акылыбыз келбей атканы ушу баштан экен, баары баштан болот экен. Эми шүгүр шүгүрлөрдү айтып туралы, шүгүр. Бизге ошо баш болуп атат. Операция кылдырсак да болбойт экен, анан убакыт керек экен бизге ошо. Канча убакыт болот эми, Алланын колундабыз. Врачтардан кайрылсак эле болгон жерге барабыз, болгон жерден жардам сурасак ошо баш силерге дейт, башынан башка көп убакыт керек экен, убакыт көп керек экен. Болгон айткан жазып атабыз, эки жакка алып барып атабыз, 4 айда бирден, 5 айда бирден да барансовкага жатабыз. Бияка неврологияга жатабыз. Дем алышын алып барып көргөзүп турабыз эки жагын. Бар ушу баарыңардын балдарыңарга жакшылык каалайм. Ушу бала эмес жылан оорубасын, чаккан жыланга да ташырткандан коруп калдык. Бала эмес ушу айванатта оорубасын, эч жамандык көрбөгүлө. Ушундай кырсыктарга жолукпагыла, ушу бөөдө кырсык кыйын экен. Жакшынакай балам бар болчу, чыканактай болгон жерде эчтечи чуркап. Ушу балам бакчы мени. Анан ушундай кырсык болуп калды, балам өтө кыйын болду. Бизди баккан жете элеген ушу бала болчу. Жаңгыз балам ушу 4 кызым бар. Мына ушу балдарыңыздар оорубасын. Эне болгондон кийин энеге эле кыйын болот экен. Кечке үйдөбүз ушул экөөбүз, 4 стенанын балам экөөбүз. Жаңгыз карай албайм. Атасы бир күнү болот, кыз бир күнү болот. Гаражокко отургуза албай калам, отургузуп тургуза албай калам. Эртең менен байпагын кийгиз дагы мага кыйын болуп калды. Байпагын да кийгизгенден качып калдым азыр. Кыйын болуп калат экен. Оор багыш өтө эле кыйын болот экен. Ооруга кыйын эле болот экен. Туруп басып кетсе, көрүп туруп эле чөгө берем. Тамак ичсе сүйүнүп калабыз. Бир күн кечке тамак ичпей коет, анда жүрөгүм ооруп калат. Тамагын ичти деп да сүйүнүп калабыз, тамак ичкенде да. Көзү жылтырап турганда эне байкуш түтпөйт экен да, эчтеке түтпөйт экенсиң. Эки иниңен басып турат такай. 4 стена менен балам экөөбүз отурабыз кечке үйдө. Дагы шүгүр ушу элден айланалы, кошуна колоңдор кире калат. Эки наны болсо бир наны көтөрүп, анда санда тең тушпалдар келе калат. Шүгүр ушу досторуна дагы, учурунда достор аябай чуркады, ушу достору жетеледи. Литвадан, Москвадан алып дарылатып атышты. Жамбашы оюлуп түшүп калган. Ичегилер курама, пластмасса ичеги болчубуз. Ашказаныбызда мындай эле ашказан бар болчу. Өткөндө тарттырдык баштан аягына чейин 24 миңге. Ички аппараттар өсөт экен. Иштерибиз жакшы. Ушу баш болуп атат бизге баш. Шүгүр эми ушу элден айланалы, элге берсин. Эл оорубасын, балдарыңар оорубасын, эч жамандык көрбөгүлө.
ушундай кырсыктан Кудай сактасын, сактасын айланайын. Аллах бербесин ушундай кырсык такыр бербесин. Баарыңарга жакшылык каалайм, кырсык бербесин.